Мегаком компаниясы уюштурган ардагерлерди куттуктоо аземинде согуш аламатын эске салып, каармандыкты даңазалаган, ардагерлердин жан дүйнөсүнөн түнөк тапкан аскер ырлары жаңырып, куттуктоолор жана ыраазычылык сөздөр айтылды. Иш-чаранын соңунда ар бир ардагерге 2000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам берилди. Ардагерлердин айтымында мындай жолугушуу алардын демине дем кошуп, өзгөчө жагымдуу сезимдерди тартуулайт. Бизден кан кечкен, жаныбызды берген вактыбызды бүтүн бардыгын эстетип, сыйлап, урматтаган ушул Мегакомдун кызматкерлерине чоң рахматыбызды айтабыз. Эми мындан кийин мындай согуш болбосун. Улуу муундун өкүлдөрүнө жакындарыңызга чалуу акциясы сунушталып, анын алкагында ардагерлерибиз өз жакындарына, досторуна чалышып, аларды майрамы менен куттуктап сүйлөшүп жатышты. Тилекке каршы жылдан жылга азайып атат, бирок биз ойлойбуз, ушул биз иш-чарабызды ардагерлер бар болгончо биз жүргүзөбүз. Мындан дагы бөлөк айтсам, биз волонтерлор, Мегаком компаниясынын жаш балдары, жигиттери бүгүн бияка келе албай калгандарга үйлөрүнө барып, биздин белектерибизди берип, биздин ыраазычылыктарыбызды айтат. Ошол бул деген биздин дагы бир социалдык бир долбоорубуздун бири. Мен ойлойм, бул абдан жакшы иш. Ушул биз Мегаком компаниясы, мен ойлойм, биякта ар бир Кыргызстандын абонентинде салымы бар. Ал эми ден соолугуна байланыштуу майрамдык концертке өздөрү келе албай калган согуш ардагерлеринин айрымдарын Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов өзү келип, жеңиш майрамы менен куттуктап, гүлдесте жана материалдык жардамын тапшырды. Бала бакыраган менен аман болуңуздар көмөк жасап, жакынакай жасагылап, шуну каалайм. Канча мезгил өтсө дагы, баатырлардын даңкы өчпөйт. Муундан муунга аңыз кеп болуп айтыла берет. Жеңиш күнү кечээки жоокерлерибиздин, бүгүн болсо чачтарын ак бубак баскан ардагерлерибиздин эбегейсиз эрдигинин, талбаган эмгегинин жемиши. Эч ким, эч нерсе унутулбайт.